Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 6 май, дүйшөмбү. Иш күнүңүздөр берекелүү, ийгиликтүү, жакшы өтсүн. Москвадагы окуялар жана жаңылыктарды айтып өтөбүз. Сиздер бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Алгач эле аба райын айта кетели. Бүгүн Москванын кээ бир райондорунда температура түнү минуска түшөт деп синоптиктер айтууда. Жамгыр жаап, кар жаашы да күтүлүүдө. Андыктан мекендештер жылуу кийинип, ден соолугуңуздарды суулукта жакшы караңыздар. Миграция жаңылыктарына келсек. Жакында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясына барууга жүйөлүү себептери жок мекендештерге мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана Россиянын аймагында өтүүгө көзөмөл күчөтүлгөн режимге чейин анын аймагына кирүүдө убактылуу баш тартууну сунуштады. Мамлекеттик чек араларда текшерүү катуу болуп, Россияга кирүү зарыл болсо, Россия Федерациясына кирүүдөгү чектөөлөрдүн бар жоктугун алдын ала текшериңиз. Ушундай эле сунушту Тажикстандын бийлиги да чыгарган. Анын үстүнө бул чектөө текшерүүлөр Борбор Азиядан эмгек мигранттары массалык түрдө Орусияга жазгы жайкы курулуш иштерине кайтып жаткан маалда болгон. Бишкекда, Душанбеда келген мекендештерге көзөмөл кескин күчөтүлгөнүнө наразы. Март айынын аягында Шереметьево аэропортунда Россияга келген Кыргызстандын 40 жараны кармалды. Аларга мурда жасаган мыйзам бузуулары үчүн Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынганы белгилүү болду. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиевдин айтымында 23 марттан бери Кыргызстандан 69 жараны Россияга киргизилбей калган. Тажиктердин абалы мындан да начар. 26 апрелден 30 апрелге чейин Внуково аэропортуна келген 3101 Тажикстандын жаранын ичинен 643 тажик жараны орус бийлиги тарабынан көп күндүк камоодон кийин депортацияланган деп билдирди Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги. Анын үстүнө аэропорттордо Россия Федерациясына киргизилбеген адамдардын саны ондогон жана жүздөгөн болсо, орус-казак чек арасында 1000 деп саналат. Орусияга кирүүгө аракет кылган мигранттар кылдаттык менен текшерилет. Ал эми алардын документтери эле эмес, келгендер өздөрү айткандай сырткы көрүнүшү, аялдарынын жолук салынышы, эркектердин муруттары жок сакалынын формаларына дагы кайтарган учурлар бар. Мекендештерге айта кетели, эгерде ушундай күтүүсүз кырдаалдар пайда болсо, же кандайдыр бир миграциялык маселелер болгон болсо, биздин элчиликке кайрылсаңыздар болот. Телефонду экранга коюп койдук, ошону сактап алыңыздар жана ушул маалыматты мекендештер арасында бөлүшө кетиңиз. Москвада билети жоктор менен дагы жестко күрөшүүдө. Жестко дегени чындыгында эле сапсым жестко. Мисалы, 10 контролер бир адамды талпа кылып кармаган учурлар дагы бар. Андан көрө убагында төлөп коюңуздар мекендештер, мындай талпадан жаңы штрафтан Кудай сактасын. Кандай дейсиз? Жакшы сөздөрдү комментке жаза кетиңиз. А что эти ревизоры творят, блин? Сейчас все это с ним. Вот полиция придет и будем разбираться. Которые над ним издеваются. Здесь только те, которые над ним издеваются. Удостоверение в развернутом виде, пожалуйста. Снимайте, пожалуйста. Они удавятся и морды будут бить за эти 30 рублей. Вот эти твари. А может человека действительно нет этих денег 30 рублей? Так что, надо бить его? Топтать его ногами, что ли? Действительно. Придушили голову, еле-еле. Ал эми билети жоктор мынтип поезддин сыртында кетип жатат окшойт. Вы понимаете, что это смертельно? Бүгүн дүйшөмбү, иш көп. Баланы тез-тез ойнотуп кел дегендер үчүн лайфхак. Бойдокторго жакшы кабар. Госуслуги порталына таанышуу бурчун ачууну Госдума депутаты Виталий Милонов сунуштады. Эми Госуслугиден регистрация койдурганча биротоло таанышып, москвичтердин квартирасына деле кирип жашап алат окшойт, шустрый мекендештер. Бойдоктордон бирден лайк. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Тууган урук менен бөлүшүп, группаларга бөлүшүп коюңуздар, бирден лайк басып, каналды колдоп, каналга катталып кетиңиздер. Миграция жаңылыктары күнүнө чыгып турат. Настроенияны бузбайын десеңиздер, документтерди тактап, мыйзамдарды сактап, жаныңызга документтерди ала жүрүңүздөр. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жигиттер жардам берет.
Ал эми жаңы келген биздин мекендештерге квартирага койдурамын десеңиздер 8929 975 8979 номерине WhatsAppка жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Аман жүрүңүздөр туугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жерлештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.